Соңғы сааттарға топтогон кабарларды назарыңыздарга сунуштайбыз. Кутман күнүңүз менен ал жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек-ара маселелери боюнча түзүлгөн жумушчу топтун кезектеги сүйлөшүүлөрү башталды. Сүйлөшүүлөр 20-апрелге чейин уланар айтылууда. Буларда социалдык тармакка тараган видеодон кийин транспорт жана жол министрлигиндеги 5 чиновник кызматтан алынды. Буга чейин тармакка жолдордогу аң чөнөктөргө суу толгонуна карабай асфальт куюп жаткан видео тараган. Экологиялык таза продуктлардын көргөзмөсү КМШ жана чет мамлекеттердин компаниялар сүт азыктарынан баштап башка буюмдарын шаардыктардын назарына сунуштоодо. Кызматыңызда мен Айгерим Жаныкул кененирээк баяндап өтөм. Дегенде Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан Кыргызстан менен Өзбекстандын чек-ара маселелери боюнча түзүлгөн жумушчу топтун кезектеги сүйлөшүүлөрү башталды. Сүйлөшүүлөр 20-апрелге чейин уланары айтылууда. Эске салсак, мурдараак вице-премьер-министр Жеңиш Шыразаков 17 январда Ош шаарында Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Атхам Икрамов баштаган делегация менен жумушчу жолугуш өткөргөн болчу. Жолугуш Алмазбек Атамбаевдин 2016-жылдын декабрь айында Өзбекстанга жасаган иш сапарынын алкагында жетишилген макулдашуулардын жыйынтыгы боюнча өтүүдө. Эмесе Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы талаштуу канча аймак калды, алар кайсыл жерлерде белгиленген, бул маалыматтар кийинки картада көрсөтүлөт. 2016-жылдын август айынан бери 10 жолу ушундай деңгээлдеги жолугушуулар болгон. Сентябрь-октябрь айларында Өзбекстандын тышкы иштер министрликтери делимитация жана демаркация боюнча өкмөттүк чек-арадагы талаштуу 78 тилкени иликтөөгө алышкан. Талаш жараткан 14 чек-ара тилкесинде топографиялык сүрөткө түшүрүү жана иликтөө иштери Өзбекстандын Анжиян, Наманган, Фергана областтары менен Кыргызстандын Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында жүргүзүлгөн. Кыргыз-өзбек чек-арасында тактала элек талаштуу делген 60-ка чукул участок бар. Баш аягы 378 чакырымга созулган кыргыз-өзбек чек-арасында тактап айтканда 324 чакырымы тактала элек. Өзбекстан тарап 24-27 жылдардагы улуттук аймактык бөлүштүрүү маалындагы документтерге таянса, Кыргызстан 1955 жылдагы паритеттик комиссиянын материалдарына, же болбосо 61-жылы чыккан жарлыктын негизине иш алып барып жатканы айтылат. Эки тарап орток пикир таба албай келишет. Башка кабарлардан социалдык тармакта тараган видеодон кийин транспорт жана жол министрлигиндеги 5 чиновник кызматына алынды. Белгилей кетсек, буга чейин социалдык тармакка жолдордогу аң чөнөктөргө суу толгонуна карабай асфальт куюп жаткан видео тараган болчу. Анда жолчулар жакын арада Сооронбай Жээнбеков келе тургандыктан жолду ремонттоп жатканын айткан жерлери кездешет. Эске сала кетсек, Бишкектин тургунунун тарткан чакан тасмасында жолдогу чуңкурларды сордуруп кургатпай эле жамап жаткандар тууралуу көрсөтүлгөн. Мына ушул жол куруудагы алешендиктер тууралуу теманы кесиптешим Мирлан Айталы менен талкуулаган турабыз. Мирлан, биринчи эле суроо айтсаңыз, ушул көп жылдардан бери жол куруу, анын сапатын жакшыртуу маселелери көтөрүлүп келет. Азыр жаздын келиши менен дагы ошондой пландар башталды. Буга коомчулуктун дагы активдүү жанагындай катышуусу байкалгандай, мисалы жанагы видеону көргөндөн кийин деле. Жана өкмөт башчысынын назарына чейин жеткен видео тасманын мазмунун айта кетсеңиз. Саламатсызбы, Айгерим. Бул социалдык тармакта тараган видео тасма аябай азыркы учурда популярдуу болуп келет. Анын автору видео тасманы тартканын автору аты жөнү азырынча белгисиз, бирок видео тасма Бишкек Кара-Балта жолунда тартылганы маалым болду. Азыр ошол видео тасманы сиздердин назарыңыздарга сунуштасам. Они что делают? На воду выливают вон смолу. Министрге айтсам, не ушинтип суунун үстүнө куябы, технология барбы, окудуңар беле? Ким кылып атат муну? Кайсы министр келет экен? Сооронбай Жээнбеков. Бул видео тасмадан кийин социалдык тармактардын колдонуучулары арасында ар кандай пикирлер пайда болду. Бир топ адамдар, мисалы,
бул жасаган ыкмага эмес, автордун сүйлөгөн сөзүнө көбүрөөк көңүл бурушса, экинчилери азамат мындай жарандар бизде көбүрөөк чыгышы керек деген ой пикирлерин билгизет. Ал эми үчүнчүлөрү болсо балык башынан сасыйт, аларда жумушчуларда күнөө жок, буйрукту аткарып жатышат деген дагы ой пикирлер бар. Ушунун негизинде эми сиз айткандай, Айгерим, бул видео тасманын негизинде бул биздин премьер-министрге чейин жеткен, анын реакциясын азыр сунуштап кетейин. Элдин бийликке ишеними мына ушундай нерседен кетет да. Ошол жердеги жаранды коом ошо өтүп аткан адамдар көргөн нерсе да ал, көрүп муну көрсөткөн нерсеси. Көрсөткөн нерсени мына реакция болуп атабыз. Аларга рахмат айтам чын. Ушуну тартып жөнөткөнгө бизге. Ошондой эле ушул видео тасмага жеткенден кийин транспорт жана жол министрлигинин 5 кызматкери жумушуна шалакы мамиле жасоо айыптоосу менен жумушунан ажырашкан. Эми Кыргызстандан тышкары дагы башка КМШ өлкөлөрүндө дагы ушундай жолду ушундай ыкма менен оңдоо жолдору дагы байкалып келет. Ал эми Европада дагы башкача экен, ошол айырмасын биз сиздерге көрсөтүп, өзүңөрдүн баамыңыздарга калтырып кетсек. Мирлан, менче бул чет өлкөдө жасалган жана жолдорду жол оңдоонун эрежелери туурасындагы видео болсо керек, азыр сиз сунуштаган. Бирок бул көйгөй ар дайым актуал болуп келет. Коомчулукта буга кандай сын пикирлер айтылып келет? Мен жана белгилегендей социалдык тармактарда аябай популярдуу болуп, ар кандай сын пикирлери билдирилүүдө. Биз андан тышкары дагы мындай көчөдө жумуш кылып жүргөн, иш убагында жүргөн биздин шаардын тургундары менен дагы маектешип көрүүнү туура чечтик. Ошол маектердин дагы назарыңыздарга бурсам. Мо центр жактагылар эле кичине оңол болсо, калган особенно мо Кара Балта жакка кетип баратканда яма да мындай. Эми ал жумушчу деген жумушчу. Бирок көзөмөл болуш керек үстүнөн. Ошонун үстүнөн жол бүт акчанын баары жолго кетет да. Кыргызстандын тең бий эмесинин баары эле ошо жолго каралат болуш керек, менин оюмчачы. Анан билбейм азыр. Жасалма кылып атышат да, бүт эле жасалма. Мынанча жолдун баарын жасап атабыз дейт. Жасаган менен жанагы илгери аялдар мынтип жамачы кылгандан да жаман болуп атат азыр. Ошо заман келди да, жолго түшүп алам. Эми ар кандай эмелер болуп атат го деп ойлойм да мен. Болот го эми жакында жасашат го деп ойлойм. Надежда бар, акырындык менен болот. Бишкектин жолдорун жок, канааттандырбайт. Мен өзүм машина менен жүрөм да. 3-4 жылдан бери жүрөм. Бул жак ошол Ошко чейин барып жүрөбүз. Жаңы жасалган жол эле аэропорттун жолучу. Качествосы начар, жолдун качествосы. Анткени эмеси жакпайт да мындай. Бир эле сыйра эме кылып кетишет да. Негизи 3 сыйра кылыш керек жолдун эмесинчи. Өзгөсү менен бая Сараны Баят жакта жашайм, ошол жактан көрүп жүрөм. Баягы мен качан кече телевизордон көрүп калдым го дейм. Жолду оңдоп атышат, суу болуп турат, үстүнө жана кара майды куюп атат. Аны антип оңдош керек эмес, ал жерди кургатып, тазалап, шыпырып тазалап кургагандан кийин анан барып туруп грунтовка кылса болот. Грунтовка деп коебу жана эмесин. Адамдар виноват ошон. Ошонун руководители виноват. Ошолорду карап турган. Көрүп туруп эмне ошолорду айтпайт.
Бул шаар тургундарынын жалпы эле Бишкектеги жасалып жаткан жолдор туурасында, жолдордун сапаты туурасында ойлорун билдик. Эми ошол маселелерди бийлик тараптан чечүү демилгелери барбы? Бул туурасында сизде кандай маалыматтар бар? Ооба, бийлик тарабынан бар. Азыр Бишкек мэриясы күн жылыгандан бери 49 Бишкек шаарында 49 жолун оңдоого башташты. Башкача айтканда жалпысынан 95 чакырым жол оңдолот. Бул Кытай Республикасынын бөлүнгөн гранттын биринчи фазасынын бөлүгү болуп эсептелинет. Рахмат Мирлан сизге. Сапатсыз жол курулуш боюнча жумуштан алынган кызматкерлер тууралуу, бул жаңылык коомчулукка ачыкталган чулуу видео тууралуу Мирлан Айталы менен баарлаштык. Жол куруудагы кемчиликтер бир нече жыл өтпөй аңгыл дөңгүлгө айланып шаардыктардын кыжырын келтирген учурлар биринчи эле жолу көтөрүлүп жаткан жок, бирок бир эле Бишкекте эмес, ири трассаларда кетирилип жаткан мындай мамиле сындалып келе жатат. Эмесе жогорудагы жолдор боюнча кызматкерлерди тилдеген премьер-министрден сөгүшү кайрадан жолдордун сапаты туурасында талкуубузга алып келди. Бул теманы болсо Бишкек шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Абдыжапар Жанболотов менен сүйлөшөйүн деп турам. Куш келипсиз биздин студияга. Саламатсыздар. Кайрадан жолдор маселеси сиз менен талкуулайлык деп чакырдык. Себеби калаадагы бузулган жолдорду оңдоо жана башка жумуштарды аткаруу сиздердин мойнуңузда дегендей. Мен адегенде эле жол салынардан мурун же оңдоолордон мурун жана тендер жарыялат эмессиздер, ошондон баштайын деп турам. Ошонун тартибин туурасында айтып өтсөңүз, кантип тандайсыздар, анан кимдер катышат? Негизи ошол эле фирма, компаниялар кайсыл мамлекеттен көбүнчөсү? Бул эми жыл сайын болбосо да бир жыл 2 жолу же жыл сайын өткөрүлөбү? Биринчиден мен айтып коеюн, тиги жол куруудан биринчи ага долбоор жасалыш керек. Долбоор чыйылат. Долбоорду дагы биз ошол тендерлик жол менен тандап алабыз. Өзүнүн лицензиясы бар жолдун курулушуна тиешеси бар компаниялар ошо долбоорду иштеп чыгат дагы, анан ошонун алып калганда анан ошол ал жолго кандай нагрузка болот, кандай параметрлер менен салыш керек деген биринчи долбоор чыгат. Андан кийин ошол долбоорун алып калганда биз жолду курууга ага дагы тендер өткөрөбүз да. Ал компаниялар дагы өзүнүн биз ошондой бир кандайдыр условияларды коебуз. Ошолордун баарына ылайыктуу компанияны гана тандап алабыз. Сиз жогоруда кесиптеши менен талкууладык жана видео тууралуу. Негизи ошол боюнча албетте бул Бишкектин ичиндеги жолдор эмес экен, бул Чүй облусуна караштуу болсо керек менимче. Бул Бишкектин карамагында жол эмес да. Деги эле ошол жана сапат туурасында жанагы чыккан чуудан анан ушундай бир премьер-министр келеткен деп эптеп септеп жанагы жолдун жасап атканы, деги эле ушул ситуация жагдайга карата сиздин багы бул жаатта иш алып барган адис катары кандай пикириңизди билдиресиз? Эми тилекке каршы бул окуя болбош керек эле, болуптур. Бул социалдык түйүндөргө чыгып кеттиптир. Муну аябай азыр талкуулоо Кыргызстан боюнча болуп атат. Биздин башкармалыктагы бул окуяга ушундай көңүл буруп, бүгүн эртең менен өзү жыйын өткөрдүк. Буга карата биздин оюбуз дагы аябай мындай туура эмес болду да. Бул негизи болбош керек болчу мындай нерсе. Тилекке каршы мен ойлоп атам, бул ишкана алып бараткан ошол окуя бул ушул Кара-Балта Бишкек жолунун ортосунда болгон окуя экен. Аябай талкууланып калган жерди ошол жумушчуларга ушундай кандайдыр бир мындай буйрук берилип салынып аткан маал экен да. Бирок тилекке каршы биз айтайын, шаарда мындай болуп турганга биз аябай аракет кылабыз. Мен ойлойм, жанагы ошол жетекчилер баягы өзүнүн күнөөсүн сезип, ошол жумуштан кеткен туура болду да. Анан жанагы интернетке чыгып кеткен киши ал эми жумушчу да, жумушчулугун кылды. Ал жерден ага эч кандай күнөөнү коюунун кажети жок. Алар баягы булар сезондук жумушчулар да. Жол курулуш мекемесинде өмүр бою иштеп келаткан адамдар бар, сапаттуу, билимдүү адамдар. Жолчулардын баары эле мындай деп айтуудан мен алысмын. Ошон үчүн тилекке каршы бул окуя болуп кетиптир. Баягы кыргызда макал бар го, мындай бир сары майды бир кумалак чиртет деген. Ошол окуяга биз дагы күбө болуп аябай капа болуп отурабыз да. Демек, жетекчиликтин жумушун аткарып жатат деген ойдосуздар жана катардагы кызматкерлер. Мен дагы бир суроо, негизи бул маселе албетте бул
Сиз айткандай дегеле капиталдык толук жанагы ремонттон өткөрбөй эле багы убактылуу гана жанагындай аңгыл дөңгөл жерлерди оңдоо боюнча жана тапшырмалар аткаруу. Бул видео жанагы интернетке тарагандан кийин эле жалпы эле жана сапат туурасында талкууларды жазып жатышат. Мисалы интернет колдонуучулар ошолордун арасынан дагы бир суроо пайда болот аларды окуп жатканда. Мисалы ушунун бардыгы жана тендер өткөрүүдө биринчи эле сизге суроо бербедим тендер боюнча. Себеби дегенде ал жакта өтө коррупция, паракорчулук өрчүгөн, анан жылда эле жанагындай бирде катышкан фирмалар кайра эле катышат дагы, анан баягы сапатсыз материалды колдонуп бир нече жыл өткөндөн кийин жанагы аңгул дөңгүл жана кайра жолдор пайда болот деген да пикирлерди айтып, сиздердин эле багы даректериңизге жана сындарды айтып жатышат. Сиздин жообуңуз кандай бул боюнча? Мен айтар элем, бул дегеле жол курушунда мындай болбош керек да, биз аны бөлүшүбүз керек. Деги капиталды курулушу болсо, аңгыл дөңгүлдү түзүүдөгү жумуштар депчи. Бул өзүнүн нормативдери бар жол курууда. Өзүнүн баягы температуралык режимдери бар. Кайсыл мезгилде башташ керек, кайсыл мезгилде кандай иштер жасаш керек, кайсыл мезгилде асфальт төшөш керек. Ошонун баары биздин өзү стандартта жазылганда, ошого карата жумушубуз керек. Ошого дагы ушул мен жолчулардын баарын үндөп кетет элем. Жанагы тендер өткөрүп атканда бир эле компания алып атат дегенге мен деле каршымын. Анткени биздин тендер жазалар малда ошол тендердин жолдун деңгээлине жараша биз өзүбүздүн баягы требованияларды коебуз да, мындай компания бизге ушул жол салыш керек деп. Эгерде ошол компания ошол биздин талаптарды аткара турган болсо, сөзсүз түрдө мына эгерде баасы ылый болсо, техникасы жетиштүү болсо, эмне үчүн күндө жылда жасай берсин, эч каршылык жок. Чем сапаты жок бир ручкасы бар, же болбосо эки техникасы бар компания келгенден көрөк, өзүнүн заводу бар, өзүнүн жетиштүү техникасы бар, тажрыйбасы бар. Ушундай компаниялар салган, бизге дагы сапаттуу салган жагына да ошол шарттарды түзүш керек да. Бирок негизи сиздердин багы ушул иш алып барып жаткан убакыттан бери ошондой жол салган фирмаларга жактырбай алардын иштерин кайра кайтарып ушул нерсени бүткөрүп бергиле, же болбосо кайра өзүңөрдүн каражатыңа жасап бергиле деген учурлар болду беле? Сөзсүз түрдө бул жалгыз гана ушул Бишкек шаарынын Кыргызстандын мекемелери эмес, дүйнө жүзүндө боло турган практикада. Мына мен канча жылдан бери иштеп жүрөм. Мына 2000 жылдары ирандык компания келип салган. Алар дагы мына болгон өзүнүн сапатсыз салынган жолдордун кыштан кийин негизи бардыгы эле ошо кыштан кийин чыгат да, сапат. Кыш текшертип коет, биздин климатта ар кандай да. Ошол кыштан кийин толук комиссия түзөбүз дагы, жолго чыгабыз. Ошол толук кандуу комиссия ага бардык службалардан кирет. Ошол компаниянын өзүнүн өкүлдөрү да болот. Биз ар бир участокты текшерип, ошол компанияга өткөрүп беребиз кайра. Бул жер туура эмес болуп калыптыр, бул жерде мындай кылыш керек деп. Ошол компания өзүнүн эсеби менен, кайра каражаты менен, өкмөттүн эмес, ошол компаниянын эсеби менен салат да. Бул ошол ирандык компанияда да болгон, Кытайдын компаниясы Чайнротто 2002 жылдары 2005ке чейин шаарда жүрүп жол салышкан. Буларда да болгон, местный компанияда болуп келатат. Мунун эми аябай көп тармактуу караса болот да. Кээ бир жерде баягы адамдык фактылар болуп калышы мүмкүн. Кээ бир жерде кандайдыр бир инертный материалдарды туура эмес пайдаланып калышы мүмкүн. Азыркы кезде ушул битумга да аябай көңүл буруп атабыз. Анткени битумдун сапаты дагы мындай кандайдыр бир чоң роль ойнойт да. Бирок негизи кепилдик канча жыл берилет? Мисалы азыркы салынып жаткан жолдорго, мисалы кайсы бир фирма бул нерсени колго алса? Эми кепилдикти мындай да, биз ушул 2 жыл мурун 1 жылга эле кепилдик берчү да бул компанияларчы. Андан кийин азыр жол законуна биз толуктууларды келтирип 2 жылдык кепилдик алып атат. Компания салып бүткөндөн кийин ал 2 жылда өзүнүн эсеби менен ошол жолду сапатын текшерип, кандайдыр бир жерде чуңкурлар пайда болуп, же болбосо жана люктар шаардын ичинде чыгып кете турган болсо, өзүнүн эсебинен каражаты менен салып туруш керек. Бул баягы элдердин баары ойлойт, компания утуп алгандан кийин, сапасыз салгандан кийин ал компания кетип калып, ушул өкмөттүн эсебинен салат. Жок, алындай жаңылыштык. Мен ошо элдерге айтып коеюн, биздин башкармалык, башка министерство деле ошондой келишим түзүп атканда, ошол жерге так даана жазылат.
эгер сапатсыз сала турган болсоңуз, ошонун баары өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн салышыңыз керек деп. Бул 2 жыл кепилдиги бар. Түшүнүктүү. Негизи биз эми шаардын ичиндеги жолдор туурасында сүйлөшүп жатабыз да. Бишкектин жолдору азыр эле мисал катары кайсы жол десем, мисалы түштүк магистраль. Бир нече жыл болду бул жолдун жаңы салынганына дагы. Бирок негизи жалпысын алганда бул ушундай чоң трассалар же болбосо шаардын негизги жолдору мындай адис катары канча жылга баягы ушу шаарддар үчүн кызмат кылыш керек да, андан кийин жанагындай ремонттор, оңдоо иштери жасалып башташ керек. Эми ар бир нерсенин өзүнүн мөөнөтү бар да. Ар бир жумуштун туура айтасыз, мөөнөтү болот. Мына жыртык тешиктерди жасаганга биз ошол 1 жылдык кепилдик да. Андан кийин ошол орточо жумуштар болот, ага бир 5 жылдык 5 жылда гарантия берилет. Эгерде толук кандуу жаңы жол салына турган болсо, бир 12 жылга чейин өзүнүн мөөнөтү бар да. Рахмат маегизге. Бишкек шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Абдужапаркул Жамболотов менен Бишкектин салынып жаткан жолдордун сапат туурасында баарлаштык. Биз берүүбүздү улантабыз, эми дүйнө жаңылыктарына өтсөк. Дүйнө кабарларына өтсөк, Улуу Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Америка Кошмо Штаттын Сирия карата соккуруусун уланта бериши керек деди. Мындай сөзүн ал Американын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен болгон жолугушуусунда билдирген. Чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Сирияда өткөн жумада болгон химиялык чабуулдан кийин сириялык жана орусиялык аскерлерге каршы жаңы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министри билдирди. Италиянын Лукка шаарында чоң жетинин 2 күндүк саммитинин алдында мындай сөзүн айтты. Америка Кошмо Штаты, Жапония, Германия, Британия, Италия, Франция жана Канаданын министрлери ошол жыйында Сириядагы кризисти, жолсукаачылыкты чечүүнүн жолдорун талкуулашары күтүлүүдө. Ал 4 апрелде эске салса, эртең менен Хан Шейхун шаары химиялык чабуулга алынган, андан 89 адам мерт кетти. Расмий Дамаск химиялык чабуул деп болжонго бул окуя катыштыгы жок экенин айтып четке кагууда. Башар Асадтын режимин колдоого алып жаткан Орусия тараптын айтымында Сириянын аба күчтөрү террорчулардын ири курал жарак жана химиялык курал сакталган кампаларын чабуул жасаган болушу мүмкүн. Аламда болуп жаткан кабарларды улантабыз. New York Times басылмасы Орусия тууралуу бир катар материалдарын жарыялаган үчүн Пулитцеров сыйлыгына ээ болду. Алсак чет элдик саясатчыларга болгон Путиндин таасири, буйрутма адам өлтүрүүлөр, өлкөдөгү сөз эркиндигинин ооздуктап жатышы өңдүү иликтөөлөрдү жүргүзгөн журналисттер 15 менен 20 миң долларга чейин акчалай сыйлыктарды алышты. Пулитцер акшынын журналистика жаатында эң кадыр барктуу сыйлык. Дональд Трамптын байлыгы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган Вашингтон Посттун кабарчысы Дэвид Фаррент дагы сыйланды. Америкалык журналист бул сыйлыктын негиздөөчүсүн кошумчалап кетсек, Джозеф Пулитцер эсептелет. Бул маалда өзбекстандык бай ишкер Алишер Усманов орусиялык оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйды сотко берүүнү чечти. Чет элдик басылмалардын жазышынча, Усманов көптөн бери Навальныйдын фонду жарыялаган маалыматтарга көңүл бурбай жүргөн, бирок соңку учурларда карандай калыптарды жарыялай бергендиктен унчукпай тура албасын айткан. Айтымында анын жеке аброюна шек келтирүүдө. Таанымал оппозициячы саясатчы Алексей Навальный, эске салсак, ал жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү кору добуш берүүнүн жуп алдында бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын төрагасы премьер-министр Дмитрий Медведев жашыруун пайдаланып жүрөт деген кымбат баалуу кыймылсыз мүлк комплексинин жалпы көрүнүшүн коомчулукка ашкере кылган. Ошол мүлктөрдүн айрымдарын өзбекстандык ишкер Алишер Усманов белекке берген деген маалыматты да кыстара кеткен эле. Эми Бишкекте ачылган азык-түлүктөрдүн жарманкеси тууралуу бүгүн 20дан ашык компаниялар экологиялык таза продуктыларын атайын көргөзмө коюшту. Алардын катарында бир эле КМШ менен Италия, Германия, Орусия өңдүү чет элдик компаниялар катышууда. Food Expo Kyrgyzstan аталышындагы бул иш-чара 13 апрелге чейин уланмай болду. Уюштуруучулар аталган көргөзмө туурасында 11 каналына буларды билдиришти. Выставка проходит впервые. Бул көргөзмө Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат. Анын негизги максаты ушу тармактагы адистерди бир жерге чогултуу. 3 күн бою бул көргөзмөгө караштуу ачык онлайн режимде биздин өнөктөштөр Хорика Клаб уюштурган семинарлар, мастер-класстар жана көрсөтүүлөр өтөт. Семинары, мастер-классы, презентации организованы нашими партнерами Хорика Клаб.
Кошумчалай кетсек, бул көргөзмөдөн бардык шаардыктар бир эле азык-түлүк продуктулары эмес, тиричилик буюмдарын дагы арзан баада сатып ала алышат. Азырынча соңку маалыматтар ушулар. Берүүбүздөн кечки чыгарылышында тактап айтканда 7 жана 8 дагы окуялардын өнүгүшүнө карата толук маалыматтарды топтоп сунуштамакчыбыз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.